Жок, кое тур, бугалар ами. Жумасына экен да 85 миң, 84 миң, 77 миң. Bir cumada mı? Ооба, бир жумада мына 76 миң. Мына жигиттер иштегенде ушундай иштеш керек. Жумасына 76, 85 миң, 84 миң. Мына 16-дан 22 февралга чейин. Базар жок, буйрсун. Так что жигиттер, урматка подписка кылгыла да, урматтан мотивация алгыла, кандай кылып иштейт. Сен негизи мындай жазгандарга жооп бере бересиңби? Инстаграмда жооп бере бересиң, А ушу Инстаграм ачып калдың, эмне максатта ачтың негизи? Instagram'da hem bak takside жалгыз жүрөсүң да. Жалгыз өзүң менен өзүң бар неме боло бербесин. Кичине кызыктуураак болуп шака алаксыйын деп. Ушу күнүмдүк эле иштегендерди видео тартып киргизсем, может бирибизге пайдасы тийип калабы деген. Может Мекенештер, кимде ким Москва шаарында жакшы подкучашка издеп аткан болсоңор, ушул таксопаркты сунуштамакчымын. Таксопарктын проценти трудовой договор менен иштесеңиздер күнүнө 450 рубльдан алат. А если парковый самолет кошулсаңыздар, күнүнө каждый заказдан 1,5% алат. Так что кошулуңуздар, Куба таксистан келдим деп айта бериңиздер. Ассаламу алейкум мекенештер, Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта Москва шаарында такси тармагында иштеген бир жигиттен интервью кылмакчыбыз. Ал жигиттин аты Урмат. Урмат деген жигит эконом класста иштейт. Ассаламу алейкум Урмат бай. алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы, эне соктарың жакшыбы? Жакшы кудайга шүкүр. Иштеп жүрөсүңбү? Иштеп атабыз, аракет кылып. Бул Урмат деген Москва шаарында таксини жөн эле кырат да. Ушул видеону аячан көрсөңүздөр, ушул Урмат таксиде кандай иштеш керек, эмне кылыш керек, ошол маанын айтып берет. Жанагындай кыргызча айтканда, же орусча айтканда эме деп коет го, стратегия. Кандай кылса, кандай каяктан жакшы болот, ошону айтып бермекчи. Так что видеону аячан көрүңүздөр, биз менен болуңуздар. Урмат бай, таксини уруп атасың анан. Таксини аракет кылып атабыз колдон келишинче. Өзүң жөнүндө айтып бербейсиң, Кыргызстандан кайдан болосуң, качан келдиң эле Москвага айтып турсуң. Кыргызстандын Өзгөндөн болом, Көлдүк деген айылынан болом. Москвага келгениме өз негизи 2007 келгем. Мен башка иштерде иштеп, таксиге өткөнүмө 6-7 ай болсо, официант иштегениме уже жаңы жылдан кийин иштеп баштадым. Ага чейин 2 күн кондитерский цехте иштейт элем, 2 күн такси кылып мындай иштейт элем да. Азыр биротоло таксиге өтүп ушунда кондитерскийде повар болуп да? Кондитерскийде кремовщик болуп иштедим 12 жыл. Кремовщик? Эмне ал? Торттун кремдерин жасап. Кремовщикпи? Эмне кремовщик? Кремовщик. Анан таксиге качан келип калдың ошондо? Таксиге кыш башталганда эле бир попробовать этип көрөйүн деп арендага бир ай машина алдым, комфорт класс. Анда 2 күн иштеп, 2 күн такси кылып неме кылсам болчудай. Такси жакшы эле, өзүң график түзүп, өзүң неме кылат кезин да, ишиң чыгып калса таштап коюп ишиңди бүтүрөт кезин. Ошо биротоло таксиге өтүп кеттим. Мындай жаңы жылдан, январдан бери гана. Азыр 2-3 ай болуп калды. Мындай негизи таксиде иштегенге 1 жыл болду эле экен да. Жок. 7 ай, 8 ай болуп турду. Мен Урматты бул Инстаграмдан көрүп калдым да. Инстаграмдан карап көрүп калдым, случайно. Карасам 15 миң, 16 миң, 17 миң, 18 миң, 19 миң иштеткен. Иштеген машинасы Solaris эконом класс. Ошону кызыгып көз артып калдым да. Көз артканда эмне просто кантип иштейт болду экен, график кандай болду экен, бул кандайча мынча сумма иштейт. Эгер адамдар андай иштей албайт да, негизи иштеши мүмкүн, бирок эми может мен мындай экономдан көрө элекмин да. Көрүп жүрөм дечи, просто эми сен да иштегендер аз да. Кандай күндүз иштейсиңби, ноч иштейсиңби? Жок, мен толку эрте менен чыгам. Толку эрте менен чыгам. Күндүз иштетесиңби толку? Толку күндүз. Канчада чыгасың? Эрте менен 4-тө турам. 4-4:30 турам. Антип чай пай ичип, 5ке чыгып машинаны ысыткыча уже 5:30. 5:30да мен уже линияга чыгып кетишим керек да. Канча саат иштейсиң? 2 саат, 13 саат, 14 саат. Эми ар кыл. Коэффициент жакшы болуп, поездкалар жакшы удобный болсо, култагача иштеп кое берем. Анан кээде пробкада сыгыласың, кээде не то клиент болуп, настроениеңди түшүрүп коюп, кээде бир жолуң анча болбой калат го негизи бир жыл башталганда. Не то башталса 10 саат, 12 саат иштеп кирип келе берем.
күндүз обедке обед кыласың өзү? Обед только перекус. Перекус эле мындай эле? Перекус ушу магазин Пятерочка, Дикси ошолорго кирем да. Выпечка, самса памса алып, супу алып, курсак тойгузуп, чайы бар. 10 минут, 15 минут да. Перекус. Чайханага кирбейсиң, жанагындай беркине таксилер болуп, 1-2 саат отурбайсың. Жок, чайханага азыр чайхана издешиң, чайханага барышың эле жарым саат. Аерде отурасың, тамак күтөсүң, туура. Убактың кетет. 1 сааттан 2 саатка чейин убакыт кетет. Ошо акча. Сен ошону убакытты эконом кылат экенсиң да? Убакытты эконом кылам да. Эми баягы акчаны өзүмө неме кылбайм. Убакытты эми иштейм деп чыктымбы, иштеп киргенге аракет кылам. Тамакты үйдөн ичип чыгам, үйгө барып ичем. Бекенештер, бул Урматтын өзү Instagram баракчасы бар. Ошого катталып, астына описаниеге катталыңыздар. Ошо күн канча иштеди, эмне кандай акча тапты, ошонун баарын көрсөтүп турат. Кимге интересно болсо, ошо кириңиздер дагы Instagramга катталып көрө бересиздер. Үйрөнөсүңөр да кандай иштешти, туурабы? Эми бир жерден пайдасы тийип калышы мүмкүн. Бирөөлөр жазат, мындай кылсаң жакшы болот эле, детский тарифти кошуп ал дейт, эми бирибизге неме болсок жакшы да. Билбегенибизди түшүнүп. Мисалы сен Instagramдан көрсөтүп атпайсың иштеген акчаларыңды, там жашырбай элечи. Ошондо мындай сөккөндөр болобу? Эми багандай жазгандар бар. Көргөзбөй койсоң деле болмоган мындай. Бирок азыр менин подписчиктеримен бир 900 болсо, бир 5-6 ошентип жазат. Постоянно. Негатив мындай. Анчамчылардын сүрөтү жок же бир баласы жок. Анын көбү 90% мындай жакшы немелер жазат да. Өзүм личкама жазышат. Биз копият айдайт элек, бизден көп иштеп койдуңуз. Биздин акчабызды иштеп койдуңуз деп неме кылышат. Эми билбейм, эми алар канча иштешет. Өзү мен эконом класста өзү мен ар бир неменин сели бар да. Менде 10 000 да план. 10 000 кылып кирем. Кээде эгер жакшы мындай неме болуп кала турган болсо, кичине ашырам. 12, 13. 10 000 кылам утпайсыңбы? Ошондо бул машинадан тышкары, аренадан тышкары, бензинден тышкары. Жок. Общий Бул проценттен тышкары бар. Яндекс комиссия алат го. Например, 10 000 иштесем, бензин 2 000, 2,5 000 бензин кетет. Эми перекус нарак берака 500 кетет. Тура? Примерно 7 000 акча калат да ошондо. 3 000 расходко алып койсок, 7 000. Сигаретте чекпейсиң? Жок. Ошондон келдим да, койсуң. Бильярд ойнобойм. Бильярд ойнойсуң. Бильярд ойногондо деле азыр көп эле бир 90% таксисттер да. Мындай карасаңчы. Самый главный ушу иш таксиге чыкканда ушу эртең менен чыгыш керек экен деп койдум. Эртең мененки рызкы баары башкача болот окшойт. Эртең менен билбейм, саат 9-10дордо туруп мен иштей албайм да. 9-10 туруп калсаң уже күнүң өлдү деген. Мен 10 000 иштегенге вообще көзүм жетпей калат. Башкалар билбейм, эми ар ким ар кандай да эми баары. Кээ бирөөлөр түн иштейт, 11-12 чейин иштейт түнкүсү. Анан может ошолор 11-12де турушат. Ошо сен Instagramда көрсөтүп, ачык көрсөтүп атасың, ошондо кээ бир адамдар жазышат да. Ошо силердин айыңардан ушундай закондор чыгып, таксини усиление кылып атат дегенге ишенесиңби? Эми такси гаишниктер билбейм, ал эгер документиң не то болсо, өзүң бир жерден тупит этип калсаң, толтура турган нерсең толтура албай калсаң, сен ал иштейсиңби, 1 сом табасыңбы, 20 000 табасыңбы, алар ала турган нерсесин баары алышат. Туура? Анан сен бүгүн ишиң болбой калыптыр, сен мынаны туура жазып ал кийинкисине деп кой берип койбойт эч ким. Ал ала турган нерсесин алат. Андай жазгандар эми билбейм, алар не ойдон максатта жазышат. Значит, өз стөлүнө окшойт деп койдуман да. Эми өзүбүздөн да документти бүтөбөй жазганда мындай убагында жазып, кээ бирөөлөр унутуп калат. Кээ бирөөлөр туура эмес бир жерин жазып алат. Анан төлөй турган нерсесин төлөшөт. Алар сурайт да бүгүн канчага иштедиң деп неме кылбайт, туура? Ала турган нерсесин алат. Эгер баары жакшы боло турган болсо, алар кантип сурайт акча? Кайра неме кылып кой берип сразу эле. Сен айтпайсың ушу 1 жылга жете элек депчи, көрсө таксиде иштесе болот экен да, сен оюң боюнча. Талап кыла берет го, таксиде иш жок болуп атат, таксинин акчасы чогулбайт, буйрубайт деген чынбы? Ошо кандай карайсың? Эми таксиде иштейм деген адам бул өзүнө неме коюш керек да. Биринчи эрте туруш керек. Эрте туруп ишке чыгып кетиш керек. Экинчи, мен өзүм неме айтам да, бирөөлөргө неме кылбай эле коеюн, акылдуу болуп неме кылыптыр дебесин.
Анан чайканаларга кирип чай ичпейм. 1-2 саат маяктап коротпойм. Аз чай ичип алып анан машинага келет. Курсак тойгузуп кичине уктап алайын деп 1,5 саат уктап алат. Коэффициент күйгүчөт. Ошентип убактын өткөрөт. Анан бильярд ойногондо мен бильярдка вообще кызыкпайм. Анан азыр неме бар ба? PUBG оюну бар. Көбү ошону ойношот. Бир кирип чыгайын дейт, 2 саат ошо менен өлөт. Анан иш болбой калды, анан кирип кетет үйүнө. Эми ошолорду жок кылса иштейм деп. Коэффициент күйгөндө иштеп калыш керек, өчүк болсо деле иштей бериш керек. Рызкысын бере берет. Бул Москвада досторуң бар да, досторго жолугуп турасың да мындай. Ооба, сүйлөшүп турабыз. Алар менден көп иштеген немелерим бар менин. Просто алар көргөзбөйт да, мен шектерим бар. Ортаңдашып иштейбиз да. Эртең менен турганда да ойготуп койбой элең анан мындай деп ошентип иштейбиз. Алар деле жакшы иштешет бирок. Алардын багында лишний немеси жок. Бильярд ойноп келели анан. Эми эс алып бильярд ойнойсуң, выходной кылып туруп барып ойно. Тура? Мындай. Тажагыча. Иш маалында иштеш керек. Ойногон маалда ойнош керек, эс алган маалда эс алыш керек. Эми каждый день эмес да. Заработоюңду таксиметрде көрсөк болобу? Болот. Урматтын таксиметрин көргөлөр мен өзүм база берейин, Баса бер. Мен түшүнбөйм деле. Ну, Урматтын эмес экен, детализация. Так что выбрать эмесин карайлы, за месяц канча болот экен. Так, сравнение. Монда аз иштеп калыпсың, Жото буларды. Өзүм мен мындан баштап таксиге өттүм мына. Булар экек. Мындан баштап. Жаңы жыл, паң жыл болуп атып, майрамдан кийин чыктым январдачы. Кайкып кетти. 296 күн болуптур. Монда канча күн иштеген эсиңдеби? Мында бир 4 күн ишке чыккан эмесмин. 26 күн экен да получается. 28 күн февралда 28 күн болсо. Жумасына негизи Урмат получается жумасына сен 35 миң 37 миң кат кезин да. Жумасына? Жок, кое тур. Боголор эмне калды? Мен түшүнбөй атам ошо. Жок, кое тур. Боголор Жумасынабы? Жумасына экен да 85 миң, 84 миң, 77 миң. Бир жумадабы? Ооба, бир жумада мына 76 миң. Мына жигиттер иштегенде ушундай иштеш керек. Жумасына 76, 85 миң, 84 миң. Мына 16-тан 22 февралга чейин. Базар жок, буйрсун. Так что жигиттер Урматка подписка кылгыла да, Урматтан мотивация алгыла, кандай кылып иштейт. Сен негизи мындай жазгандарга жооп бере бересиңби? Инстаграмда жооп бере бересиң, Ушу Инстаграмды ачып калдың, эмне максатта ачтың негизи? Инстаграмда эми таксиде жалгыз жүрөсүң да. Жалгыз өзүң менен өзүң бар неме боло бербесин, кичине кызыктуураак болуп жака алаксыйын деп. Анан ушу күнүмдүк эле иштегендерди видеого тартып киргизсем, может бирибизге пайдабыз тийип калабы деген. Может такси кылсам канча болот экен деп, Кыргызстанда дагы бар да, мага Кыргызстандан жазышат. Барып иштейин деп аттык эле, эмне документ кылыш керек, анан мынтиш. Уже бирөөгө какой-то пайдасы тийип атат да. Ошол максатта ачкам, уже ошол максатта Кудайга шүгүр болду да. Сен Инстаграмда байкап атам да, сен көбүнчө эле сүрөт тартып, сүрөттөрүн тартып эле, фотография тартып жиберип аткансың. Сен деген ошо ойлойм да, мындай таксиде кандай иштесе болот, ошонун секреттерин айтып, мындай кайсы районго барыш керек, кайсы районго барбаш керек, канчада чыгыш керек. Мына видеода катары история чыштап турушун керек да, постоянночу. Ушуну баштайсың кудайым урса. Так что Урматка катталыңыздар, таксисттер. Мындай бул деген негизи иштегенде 1 жыл болду эле экен, бирок өтө кыйын иштейт экен. Көрдүңүздөр да, жумасына 85 миң, 70 миң иштейт экен. Дагы эмне деп келет элең таксисттерге? Кандай ойлоруң бар? Эмне деген ойлоруңду кошуп койот элең? Таксиде эми эртең менен коэффициент күйүп атканда мен сыртка чыкпашка аракет кылам. Ошо коэффициент күйүп аткан жерлер, кээде коэффициент күйүп аткан жерлерге берсе ошентип иштеп жүрө берем. Кээде центрге ыргытып ийет. Центрде коэффициент жок. Ал жактан таштайм да, сразу качам. Коэффициент күйүп аткан жака пустой эле качып кетем. Потому что центрде айланып жүрө берет. Болбогон акчагачы. Анан ошо саат 10-11ге чейин иштесе болот да, Чет жакта да. Ошо немедечи, сыртка вообще чыкпай. Анан уже коэффициент күйүп полный агарып неме болуп жатып калганда анан межгород тамыз болом.
Межгородко да барасың ба? Межгороддон кете берем. Ами. Чеме мындай болуп баягы 200-300 сомдук немелер ташый бербей кете берем. Арзан эмес. Арзан дейт. Эми мен Межгород тамызгандар 50% Межгород тамызат, 50% тамызбайт тура. Эгер мен албасам башка Межгород тамызганга кете берет. Тура. Башка алат да. Эми по-любому пайда бар да ал жерде. Ошо бензин менен ошо 10 000 болуп туруп калбайт да. Мен, например, эртең менен полный бак кылып чыгам бензин, 2,5 миңге бензин куям. Ал бир Межгород менен эле ал немем түгөнүп калбайт да. Аш барса бир 1000 сомдук бензин кетиши мүмкүн. Эми өтө долго поездка, өтө узак болгондо кетет да. Болбосо 500 сомдук эле бензин кетет. Ал жерде 2000-3000 акча бар. Обратно по-любому берет. Тоже 2000-3000ге. Бир барып келсең эле уже 6-7 миң. Ушул жерде экен да секреттериң анда Межгород менен экен да. Эми айтат, алба ал, өчү анын вообще тамызба дейт. Эми ал башка тамыз адамдарга кете берет да. Бул жерде мен эми лично мен кете берем. Мага барба десе эле мен бара берем. Эми өчүрөм, качан коэффициент күйүп аткан жерде өчкүчө ал Межгород тамызбайм. Качан 200 сом, 300 сомдук заказдарды берет. Чем ошолорду баг кыбырап алып барып нерв штрафтарга кабылгандан көрө ошол жака кетип калыш керек да. Бир барып келсең, ясно. акча калат. А бул Солярис өзүндүкү же выкуппу же арендабы? Өзүм выкупка алдым. Өзү бир ай комфорт миндим. Значит, иштесе болот экен да. Бирок өзүм жердешим менен Кыргызстанга срочно кетип атканым эле өзүм зордоп эле алып алдым. 750 миңге багылдык. 7 айга бөлүп. Канча ай калды анда? 2 айга. 2 айга калып калсың да? 110 миңден 2 ай берсем, уже лично машинага бербей калам. Сонун болуптур да. А ушул экономдон иштей берем дейсиң ба? Мында көтүндө комфорт плюска өтөйүн, бизнес класска өтөйүн ой жокпу? Мен азыр тааныштарым бар, комфорт плюс айдашат капе. Алар базар жок, алар мен 4-5 жерге барганда, алар 1-2 жыл барып эле таап коет. Бирок комфорт плюс мага скучныраак да. Мага ушу тынбай бере бериш керек. Мен иштей беришим керек. Сабыр жок, короче. Сабыр жок, күтүп отура албайм. Мен бир күттүмбү, болду, бир телефонго бир чукулап бир жерсең кирип кетесиң. Аяктан чыкча заказ бериши бар, желаниям кетире берет да. Мен ана комфорт мингенде экономду өчүрүп туруп, чисто комфорт кылып иштедим да. Мен зерип кеттим. Потому что экономдо эми тынбай заказ болуп турат экен. Хоть арзан болсо да, бирок сен тындырбайт да. Акчаң бөлөт, копейка болуп көтөрөт да, чоң бөлөт. Кете берет, көбөйө берет. Берки заказ күтүп отурсаң, 1-2 саат, 1 саатың өтүп кетчүдөй да баягындай. Мен желаниям качып кетет уже таксиге иштегенге. Мен ошого аракет кылам, токтотпой иштеп. Ошо перекурда 10-15 мүнөт өзүм эс алып туруп, өчүрүп туруп, кайра чыксам, кайра берет экономдо. Кете берет. Эми мындай караганда эконом класс комфорт плюстун немесин эле иштеп атамбы дейм да, потому что алардын расходтору көп да. Аренда мингендер бар. Комфорт плюстун акчасы башка тура. Бензин анча-мынча 95 коят. Комфорт плюста жүрөмдө алардын ичип жегени ham башкача расход. Мындай тазасын эсептегенде бирдей эле болуш керек деп ойлойм да мен. Алар деле. Эми базар жок. Комфорт плюс мындай башкача болушу мүмкүн, билбейм. Ал меники эмес. Москвада бияка семейныйсың, семьяң бар, бала чакаң бар. 3 балам бар. Келинчегим бар. Бар тең бияктабы? Биякта окушууга бар, Садикке барышат. Жакшы экен. Ошо. Урмат, эми сага ак жол, ушундай бир советтер бергениңе чоң рахмат. Мага көз жолу убактыңды бөлүп койгоңо дагы чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун. Так что машинаңды ушул Солярис, Optima болсун, Optimaң Mercedes болсун, анан BMW болсун дегендей. Ошол. Рахмат анда. Көрүшкөнчө. Куба такси катталып алгыла. Урматка да катталып кала жигиттер.